Ксения Собчак коронавирус менен ооруп жатканын айтты. Журналист алып баруучу Ксения Собчак өзүнүн жеке Instagram баракчасындагы сүрөтүнүн алдына коронавирус тууралуу пост жазып чыкты. Мишустин, досум менин, сен чек-араны бекер жаптың. Менде кичинекейден бери эле коронавирус бар, эчтеке болгон жок, жашап жатам го, дейт Собчак. Анын катталуучулары ар кандай комментарийлерди жазып чыгышты. Аябай күлкүлүү, айрыкча Түмөндө жашасаң, десе айрымдары аны колдоп чыгышты. Эри жакшы менен эргишпе. Самарадан артта калган Анжелика ызага баттыбы. Ырчы Самара Каримова Дубай, Египет, Москвадан бери кыдырып, ортодон сыйлык баракча, белекке жаңа автоунаа алганы, андан соң кайра ыстык жактарга сапар тартканы белгилүү. Төө менен квадроцикл мингени, чөлдөрдү, океан, деңиз аралдарды аралай чапканы, анан дагы асманга учуп, видео сүрөттөрүн Instagram баракчасына чыгарганы көрөрмандарын суктандырып, ортодон кибин ойнотуп, айтор дүйнө кыдырганы жагынан да шоу жасап, саякатчы бакадан да ашып кетти. Бул жагынан артта калган Анжелика ызаланып атканы айтылууда. Instagram баракчасындагы катталуучулары да Самараныкына жетпей калыптыр. Ушундан улам эри жакшы менен эргишпе деген жаңы макалды жараттык. Ишкерликтен тапканын Асан Мансуров чып-чыргасын башкаларга коротпой, аялы Самара Каримованын чыгармачылыгына жумшап, жалтырата кийинтип, бар алынча көкөлөнттү. Бүгүнкү ийгиликтерине жеткирип отурат. Кыргыз элинде Самарадай кыздар толтура, бирок андайлардын убагында тарбиялап, жолун ачып, колдоо көрсөткөн эркектер жокко эсе да. Туурабы, деп Арва KG сайты жазып чыкты. Айпери Кубик кызын ким аңдый берет? Күнү да түнү да. Ырчы Айпери Кубик кызы Instagram баракчасынын активдүү колдонуучусу. Анын жазгандары көпчүлүк учурда көңүл чордондо болуп, талкууга жем таштайт. Ырчы жакында эле Жолдош экөө тоодо лыжа тээп эс алып жүргөн жеринен сүрөт жүктөп. Балдарымдын атасы, биздин чакан мамлекетибиздин башчысы, мени колдоп, дем күч берип турган менин жолдошум. Кандай иш баштабайын дайыма колдоп келет. Киного тартылып жаткандагы видеолорума көбү. Күйөөсү кызганбайбы, тиги бу деп жазыптыр. Ар дайым жанында, күндүзү түндөсү. Таң атпай болсо да жыргап уктоонун ордуна мени менен чогуу жөнөйт. Бирок чынында өтө кызганчаак. Себеби каттуу сүйөм да, дейт. Түбөлүккө ушинтип мени көтөрүп эле жүрсөң экен ылайым. Ушундай кызганчаактын тилин тапкан мен да кыйын экем, деп койдум. Ушундай аялды кантип кызганбайт, туурабы, деп өзүмдү мактап коеюнбу? Кыскасы ошо, Аллахыма шүгүрлөр болсун, деп жазды. Мирбек Атабеков башка өлкөнүн жарандыгын алдыбы? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков кыргыз жергесине акыркы альбомун чыгаруунун үстүндө иштеп жатат. Бул тууралуу Барс Медиа маалымат агенттигине билдирди. Анын айтуусунда 2020-жылы 15 жылдан бери эртең бүрсүкүнү чыгарам деп калып калган ырларын жыйынтыктап, альбом чыгарууга белсенип киришкен. Быйылкы жылы кыялданган бүт идея пландарын ишке ашырмакчы. Себеби кийинки жылы башка өлкөгө кызмат кылуу планы бар. Тагыраагы Америка же Москвага. Булак компримес.kg. Милициянын айлыгы 40%га көтөрүлдү. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринин маянасы 2020-жылдын 1-январынан баштап 40%га жогорулады. Бул тууралуу маалымат Ички иштер министрлигинен алынды. Ага ылайык буга чейин бир кызматкердин айлык маянасы орточо эсеп менен 11 000 сом болсо, эми ал 19 000 сомду түзөт. Ошондой эле убактылуу батирде турган кызматкерлерге акча төлөнөт. Эгерде Бишкек шаарында батирде турса 9 000 сом, аймактарда 7,5 000 сомдон берилет. 2020-жылдын 3-февралынан баштап ички иштер органдарындагы кызматкерлер келишим менен иштешет. Мигранттар кыргыз жарандыгынан ажырайбы? Өкмөт коомдук талкууга чыгарган мыйзам долбоору боюнча 5,5 миллион кыргызстандыктар жарандыгынан ажырап калышы мүмкүн. Бул демилгеге көңүл бурган Жанар Акаев өкмөттүн сунушун катуу сындады. Өкмөт өз өлкөсүндө жумуш орундарын түзүп бере албаган аз келгенсип, сыртта иштеп жүргөн жарандарын жерип, аларды мекенинен куугандай таасир калтырат, деди. Булак Апрель ТВ.
Авиа кырсык Ирандын сунуштаган компенсациясына Украина макул болбой жатат. Иран өзүнүн аймагында учактын кулашынан каза тапкандардын үй бүлөсүнө $80,000 компенсация берүүнү сунуштады. Бирок Киев андан баш тартып жатканын Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин сөзүнө шилтеме берип, известия жазды. Менимче бул аз. Каза тапкан кишинин аялы ал үйдүн жалгыз багуучусу болгонун айтып, менин жумушум жок, балдарымды бутка тургузушум керек дегенде $80,000 өтө эле аз болуп калууда, деген Зеленский. Ал Тегранга ири өлчөмдөгү компенсация төлөнтүрүү үчүн басым жасаарын убадалаган. Учурда Украина бийлиги ар бир үй бүлөгө $200,000 берген. Ошондой эле компенсациянын дагы бир бөлүгүн Украинанын эл аралык авиалиниялары төлөшү керек болчу. Бирок Иран санкцияга кабылгандан бери лайнердин камсыздандыруу компенсациясынын ишине тоскоолдуктар жаралууда. Мындан тышкары Киев учактын кулашы боюнча баштапкыда эле эл аралык сотко кайрылуунун ниетинде экени айтылат. Булак Спутник KG. Өмүрбек Текебаев: ата мекен азыр мурда болуп көрбөгөндөй бекем жана биримдиктүү. Ата мекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Шыкмаматов менен болгон пикир келишпестиктер жөнүндө комментарий берүүдөн баш тартты. Азаттыктын 2-1 берүүсүнүн түз эфиринде ал Шыкмаматов коштошпой туруп, партиядан чыгып кеткенин гана айтты. Шыкмаматов: менен пикир келишпестик болгон эмес, мен анын депутаттык мандатын тапшырып, партиядан кетээрин жалпыга маалымдоо каражаттарынан билдим. Биз сүйлөшкөн жокпуз, мындан кийин аны менен байланышкан жокмун. Андыктан ага суроо бергенге мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Оппозициялык партияда мүчөлөрдүн бат-баттан келип кете бергени кадимки эле көрүнүш. Бирок тажрыйбасы бар партиялер катары Ата мекен партиясы монолиттүү биримдикте экенин айта алам, деди Текебаев. Ошол эле маалда ал оппозициялык партиялардан кадрлардын кетиши кадыресе көрүнүш экенин, Ата мекен болсо азыр мурда болуп көрбөгөндөй бекем жана биримдиктүү экенин айтты. Шыкмаматовдун депутаттык мандаты тизме боюнча Нурбек Сыдыгалиевге берилген. Айсулуу Мамашева фракциянын жаңы лидери болуп шайланган. Булак Чындык KG. Башкы прокуратура чет өлкөдө камалган 168 кыргызстандыкты алып келди. Былтыр ар кандай кылмыштар боюнча чет өлкөдө камалган Кыргызстандын 168 жараны экстрадицияланды. Бул туурасында башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, алар өз мекениндеги абактарда жаза мөөнөтү бүткөнгө чейин олтурат. 2019-жылы КМШ жана алыскы чет өлкөлөрдө соттолгондорго укуктук жардам көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан башкы 132 сурам келип түшкөн. Мындан сырткары Кыргызстандын аймагында кармалган жарандардын берүү боюнча чет мамлекеттерден тийиштүү органдарынан келген 23 сурам колдоого алынган. Ал эми Кыргызстандын башкы прокуратурасы тарабынан кылмыш жоопкерчилигине тартуу жана өкүмдү аткаруу боюнча башка өлкөлөргө жиберилген 75 сурам канааттандырылган. Белгилей кетсек, Кыргызстан 20 мамлекет менен регионалдык жана көп тараптуу актылар, укуктук жардам берүү, кылмыштуулукка каршы күрөшүү багытында кызматташат. Булак Спутник KG. УКМК сот аткаруучу жок кылынуучу өрдөктүн этин $150,000 сатып ийген. 1-Май райондук сотунун соттук чечимдерди аткаруу бөлүмүнүн кызматкери далил буюмдарды өзүнө мыйзамсыз алып калып саткан деп шектелүүдө. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүдө былтыр 23 майда 1-Май райондук соту Кыргызстанга контрабанда менен келип, тартип коргоо органдарына конфискацияланган 70 тонна өрдөк этин жок кылуу чечимин чыгарганы айтылат. Чечимди жүзөгө ашыруучу сот аткаруучуга тапшырылган. Бирок ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, пайда көрүп алуу максатында 5 тоннасын гана жок кылып, калганын жергиликтүү ишкерлерге $150,000 сатып жиберген, делет маалыматта. Шектелип жаткан сот аткаруучу учурда УКМКнын тергөө абагына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Спутник KG.
сыйлыққа қойылған